Себеби дегенде ушул чек ара маселесин бүгүн чечүүгө катышкандардын ушул жерден колдоп добуш бергендердин бардыгын мен баатыр депутаттар деп эсептейм. Урматтуу депутаттар, силерде мекенчилдик сезим жок, атуулдук парзыңарды аткарбайсыңар, кызматтык тиешелүү функцияңарды жүргүзбөйсүңөр. 99% англисче, орусча, кыргызча жок. Биринчи чоң кыргызча жазылыш керек. Англисче, орусча мадемекте шапкасын илип алсын. Жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калаабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек. Рыскулова Дыжылдыз жакшылык овна. Дыжылдыз жакшылык овна. Ушуну өзүңүз эле жакшынакай кылып кыргызчалатып албайсызбы? Уяткой эми. Сиз өзүңүз билеген департаменттин директору болсоңуз, сиздин ата-энеңиз Жылдыз деп, жакшылык деп, сонун ысымдар менен атаган экен. Эми ушуну Дыжылдыз жакшылык овна деп окушум керек. Ушуну эске алып башкаларга үлгү болсоңуз. Выступает короткая презентация о том, что сделано, и о причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрағадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен качан, мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рұқсат берсеңіздер. Кыргызча жасаңыз. Кыргызча? Хорошо.